Салам достор, байланышта Санчо каналы. Байкасам досторубуздун арасында мушташтары көп боевик тасмаларды жакшы көргөндөр дагы арбын экен. Андыктан бүгүн 2024-жылы чыгып мыкты тасмалардын катарына кошулган Алыш аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз сүйгөнүн куткарыш үчүн жалгыз досу менен бүтүндөй кылмыштуу топко каршы чыгат. Анда эмесе сүйгөнүн куткара алдыбы же болбосо аягы кайгы менен бүттүбү биз менен болсоңуздар чогуу көрөлү. Индия өлкөсү тоодо аскердик унаа атайын багыттагы аскерлерди жүктөп алып келе жаткандыгын көрөбүз. Келе жаткандар өздөрүнүн аскердик бөлүкчөсүнө түшүп, биз ушул жерден эки каарманыбыз менен таанышабыз. Алардын бири капитан Амрит болсо, экинчиси капитан Вираж. Өлкөнү коргоо бөлүмүндө чогуу кызмат өтөшүп, анан дагы дос болуп жүрүшчү. Алар курал жарактарын тапшырышып эс алууга олтуруп калган мезгилде эле Амратка жаман жаңылык келет. Көрсө анын сүйгөн кызы Толики атасы оюна койбой эле башка балага турмушка берип жатыптыр. Бул кабарды уккан Амрит дароо эле досун алып алып сүйгөнү тарапка жөнөп, бул убакта Толикинин үйүндө кыз узатуу болуп жаткан. Ал тийип жаткан балага көңүлү деле болбогондуктан бирок атасынын сөзүнөн чыга албай, сыртынан жылмаюу ичинен Амрит качан келет экен деп сүйгөнүн күтө берет. Ошол мезгилде биз каарманыбыз ал жерге келип калгандыгын көрөбүз. Анда ал дароо эле сүйгөнүнө оюн салып, мен бардыгын ырастап койдум, экөөбүз бул жерден качып кетсек болот. Мен сенден айрылгым келбейт десе, Толики бул сунушунан баш тартып, азыр кача турганга мүмкүнчүлүк жок. Мен деле өмүрүмдү сени менен өткөргүм келет, ошондуктан башка учурга мерчемдейли. Мен атамдан коркомун десе, каарманыбыз Амрит макул болуудан башка аргасы жок экен деген түшүнөт. Бирок ал дагы деле оюнан кайтпай, досу Вираж менен сүйлөшүп, сүйгөнүн алып качып кетүүнү мерчемдей берет. Бул убакта Толики ата энеси менен биргеликте поездга олтуруп алып Делиге жөнөгөн. Бир мезгилде каарманыбыз Амрит ошол поездде пайда болуп Толикиге жолугуп, аны менен биргеликте ажатканага кирип, ажаткананын ичинен эшигин бекитип, сүйгөнүнүн колун сурап, сен мага турмушка чыгууга макулсуңбу? Менин сүйүм сенин атаңдын жининен караганда күчтүүрөөк. Ошондуктан мен сени эч качан таштабаймын десе, буга чейин эле шакек тагынган Толики макулдугун берип, турмушка чыгып жаткан күйөөсүнүн шакегин алат дагы каарманыбыз Амриттин шакегин тагынып алат. Ошентип алар бактылуу болуп, эки башка вагондо олтуруп алып уюлдук аппарат менен жазышып бара жатышкан. Бул убакта биз поезддин ичинде күмөндүү бир адамдарды көрөбүз. Алар бири-бирине көздөрүн ымдашып, бир нерсени баштоонун аракетинде экендигин түшүнөбүз. Бир мезгилде эле Фани деген кылмышкерлердин бири поезддин кызматкерлеринин бирин бычагы менен өлтүрүп, башкалары атайын даярдаган аппараты менен поезddагы уюлдук аппараттагы байланышты өчүрүп, вагондордун эшиктерин жабышат дагы дароо эле поездда бара жаткан жүргүнчүлөрдү тоной башташат. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Көрсө бул күмөндүү адамдар атайын топтолуп алып поездда ушундай кылмыштуу иштерди жасашат экен. Поездда Толикинин атасы, апасы, чоң энеси жана сиңдиси Ахата бара жаткан. Бир мезгилде Ахата уктап жаткан жеринен туруп ажатканага кетет. Бул убакта поездда жайбаракат бара жаткан Амрит менен досундагы жанагы кылмышкерлер келип акчаларын алышып, уюлдук аппараттарын алат дагы ордуңардан жылбагыла деп коркутат. Бирок аскер кызматында жүргөн каармандарыбыз бул жагдайдан эч эле коркуп калышкан жок. Алар дароо эле жаман нерсенин башталгандыгын түшүнүп, Амрит досун ээрчитип алып сүйгөнү жака жөнөп, сүйгөнүнүн үй бүлөсүнө кол сала баштаган кылмышкерлерди дароо эле уртокмок ала башташат. Анда Виражге кол сала баштаган кылмышкерлердин бирин өлтүрүп салат дагы каарманыбыз болсо Фанинин өзү менен мушташа баштайт. Кылмышкерлердин колунда бычагы бар экендигине карабай, аскер кызматында жүргөн каармандарыбызга такыр алдары жетпей, Амрит Фанини коркутуп, сен бул жерден батыраак кетип калгының, болбосо бир көргүлүктү көрөсүн десе, кылмышкерлер ал вагондон качып кетишет. Окуядан кийин каарманыбыз сүйгөнүнө кайрылып, сен үй бүлөң менен башка вагонго барып бекингиниң, мен артыңдан келемин десе, үй бүлөсү дароо эле кичинекей кызы ажатканага кеткен Ахатаны издей баштайт. Анда Амрит мен Ахатаны өзүм алып келип беремин деп убадасын берди. Бул убакта жоготууга учураган кылмышкерлер топтолуп алып сүйлөшүп жаткандыгын көрөбүз. Көрсө бул өлгөн адам кылмышкерлердин арасындагы Равиндин атасы экен. Анан дагы кылмышкер Фанинин атасы Беннинин бир тууган иниси экендигин түшүнөбүз. Көрсө бул кылмыштуу топтун башчысы Бенни туугандарын топтоп бардыгы менен уурулук ишин кылып, аларды жаман ишке түртүп өзү болсо башчылык кылат экен. Анда буга чейин мындай каршылыкка туш болбогон кылмышкерлердин катуу жини келип, биз аларды чогуу жок кылышыбыз керек деп дароо эле каармандарыбызга каршы жөнөшөт.
Бирок алардын ою башталды эле ишке ашпай эки каарманыбыз кылмышкерлерге каршы өтө катуу турушуп, буга чейин эле алардын келерин билгендиктен муштум менен тосуп алышат. Бирок эки каарманыбыз кылмышкерлердин тапанчасы бар экендигин билишпептир. Бир кезде Фани тапанчасын алып чыгып Вирешти атып жиберип, Амрит Равин менен мушташып жаткан кезде Вирешти алып кетип калышат. Ошентип колунан жаракат алган Виреш кылмышкерлердин колуна түшүп калып, Амрит болсо Равинди барымтага алат. Каарманыбыз Равинди коркутуп, поездда кылмышкерлердин саны 36 экендигин билип, бирок сүйгөнүнө келип анын сиңдиси Ахатаны эч жерден таппай жаткандыгын айтат. Көрсө Ахата поезддагы ажатканалардын көпчүлүгүндө адам бар экендигинен, кылмышкерлер чогулган тараптагы ажатканага барып ошол жакта калып кетиптир. Бир мезгилде эле каармандарыбыз бара жаткан поезддин ылдамдыгы акырындай баштады. Бир убакта поезд толугу менен токтоп, ичине адамдардын түшө баштагандыгын көрөбүз. Көрсө кылмышкерлердин башчысы Бенни ушул жерден адамдар менен поездга олтурмак экен. Бенни бир кезде вагондордун бирине кирип, бир тууган инисинин өлүп жаткандыгын көрүп, жини катуу келип, бул нерсени ким кылды деп эле колго түшкөн Вирешти уур токмок ала баштайт. Мындан соң Вирешти өлтүрүүгө аракет кылып жатса, баласы Фани аны токтотуп, поездда бунун шериги бар. Ал Равинди барымтага алып алды. Биз аны куткарыш үчүн бул адам бизге тирүү керек. Андыктан биз ойлонуп иш алып баралы деп Амритке каршы чыгуунун жолун издей башташат. Бул убакта Амрит дагы өзүнүн даярдыгын көрүп, сүйгөнүнө убадасын берип, мен сенин сиңдиңди сөзсүз куткарып каламын. Сен башкысы ата энең менен жакшылап бекингиниң. Мен жөнүндө кабатыр алба дейт дагы вагондордун бирине киргизип эшигин катуу жаап койду. Ошентип Амрит кылмышкерлерди көздөй досун куткарганга жөнөйт. Ал бара жатып эле вагондордун биринде көпчүлүк кылмышкерлер бекинип алгандыгын байкап, дароо эле алар менен мушташа баштап, кылмышкерлердин саны көптүгүнө карабай аларды оңой эле төпөчтөй баштайт. Бирок бир кезде кылмышкерлердин бири келип, каарманыбыздын мээсин айланта чабат. Көрсө Беннинин оң колу болгон кылмышкер кара күчкө толгон өтө сөлөкөттүү адам экен. Ал Амриттин соккуларына такыр эле кенебей каарманыбызды оңой эле уруп, буга чейин кылмышкерлердин көпчүлүгү жасай албай жаткан ишти оңой эле жасайт. Бирок бул убакта байланып жаткан Вирешке эч ким көңүл бурбай калгандыктан ал байланган жеринен бошонуп, жанындагы кылмышкерлер менен мушташып Амритке жардам көрсөтө баштады. Ал эле эмес, вагондо олтурган кээ бир балдардагы каармандарыбызга жардам беришип, кылмышкерлерди сабашып. Бирок өкүнүчтүүсү, алардын бири жаш бала ошол жерде бычак жеп каза табат. Бул убакта Амрит алы кеткендигине карабай, жанагы сөлөкөттүү адам менен дагы деле мушташып жаткан болчу. Акыры каарманыбыз аны жеңүүнүн башка жолу жок экендигин түшүнүп, колундагы манжаларын сындырып салат. Бул убакта Фани поезддин үстүнө чыгып, байланып турган Равинди куткарганга жөнөптүр. Ал жип менен поезддин үстүнөн секирип түшүп, тууганын куткарып, ал жерде турган каарманыбыздын сүйгөнү менен атасын бычак менен коркута баштайт. Бир кезде кыздын атасы кызына качкының деп буйругун берип, өзү кылмышкерлерге асылып, Толикиге бир аз болсо дагы убакыт утуп берип, кыз эшикти ачып качып кеткенге жетишет. Бул убакта Амрит ал жердеги кылмышкерлер менен дагы деле мушташып, колу такыр бошобой жаткандыктан, ал тарапка чуркап келген кызына жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ошол убакта эле Толикинин артынан Фани жетип келип, ага бычагын сайып алды. Кызды жөн эле өлтүрүп койбостон, Фани бир кезде аны поезддан дагы ыргытып жиберип, бул убакта өзүнүн башкаруусун жоготкон каарманыбыз дагы кылмышкерлерден келтекчей баштайт. Анда Фани ал жерге адамдарын топтоп, Амритти досу менен поезддан ыргытып жибергиле деп буйругун берет. Бирок Амрит ошол кезде сүйгөнүнүн колу кан болуп терезеде калган изди көрүп, аны менен бактылуулук күндөрүн эстеп, жини өтө бир башкача келди окшойт. Анткени ал буга чейин кылмышкерлер менен жөн гана мушташып жатса, эми аларды чындыгында өлтүрө баштайт. Өмүрүн аскерлик кызматка арнаган Амрит негизинен адам өлтүрүүнүн түрүн үйрөнгөн. Ошондуктан ал алдынан чыккан кылмышкерлердин бычактарын өздөрүнө колдонуп, ар кандай ыкмалар менен келгендерди биринин артынан бирин жок кыла баштайт. Амрит эң эле биринчи жарадар болуп калган досун куткарып, андан соң сүйгөнүнүн атасын дагы куткарат. Бул убакта кылмышкерлердин тирүү калган башчылары топтолуп алышып, поезддин токтоосун күтүп, уурдаган нерселерин чогултуп алып, түшүүгө камдана башташат. Анда Бенни бир кезде сөз баштап, биз маселеге тизебизге чейин баттык окшойт. Поезддан түшүп кете турган болсок, тескерисинче биздин бардыгыбызды оңой эле жок кылып коюшат. Эми арткага жол жок, тескерисинче алардын бардыгын поездда жок кылышыбыз керек. Биздин саныбыз өтө көп, аларга болсо эч кандай жардам келбейт. Бул биздин мүмкүнчүлүк десе, бул нерсеге баласы Фани дагы макулдугун берип, дароо эле вагондорду текшерип, каарманыбызды издеп жөнөшөт. Бул убакта каарманыбыз досу менен сүйгөнүнүн атасын адамдар топтолгон вагонго алып келип, ал жерден сүйгөнүнүн атасы аялына кызынын каза болгондугун айтып, бардыгы ыйлай башташат. Бул сүрөттү көрүп турган Амриттин дагы көзүнөн жаш тегеренип, эми кандай болбосун кылмышкерлерди өлтүрүүгө киришип, сүйгөнү үчүн өч алууну максат кылып, досуна эскертип, сен бул жерден такыр
акыры кетпегенин. Бул жердеги адамдарга керексиң деп досу колунан катуу жаракат алгандыктан ал жерге таштап өзү жалгыз кетет. Каарманыбыз биринчи эле алдынан чыккан эки кылмышкердин бирин поезддан ыргытып жиберип, экинчисин жарадар кулаттагы жөнөтүп жиберип, сен адамдарыңа эскерткин, мен алардын бардыгын жок кылам деп катуу коркутат. Бир кезде ал өзүнүн тобуна жетип келип, кылмышкерлер бул окуядан кийин катуу ызычууга түшүшүп, кээ бирлери Фанини күнөөлөп ушунун бардыгы сенин айыңдан болду. Ал кызды жөн эле койсоң болмок да эмнеге аны өлтүрүп салдың? Эми сенин айыңдан биз дагы коркунучта калдык деп бири-бири менен урушканга чейин барышып, бир кезде кылмышкерлердин башчысы Бенни бардыгын токтотуп, эми кандай болбосун кемеге түшкөндүн жаны бир. Биз саныбыз боюнча көппүз го, анан дагы бардыгыбыз туугандарбыз. Бири-бирибиз үчүн кам көрөлү да ал жалгыз адамды оңой эле жок кылабыз деп адамдарына күч-кубат берет. Амрит болсо бул убакта кийимин чечип, фигурасынын базар жок экендигине маани берип, жаракат алган жерлерин дарылап, буга чейин Фани келген жипти байкагандыктан ошону менен поезддин үстүнө чыгып кетет. Бул убакта кылмышкерлер ар кайсы вагондорго адамдарын бөлүп, жөнөкөй жүргүнчүлөрдү кайтартып, бир топ адамдарды барымтага алып алышып, каарманыбызды издеп жүрүшкөн. Ошол замат эле алар вагондордун биринен өтө бир коркунучтуу сүрөттү көрүштү. Көрсө каарманыбыз ал жерге өлгөн кылмышкерлерди асып салыптыр. Асылып тургандар кылмышкерлердин бирөөсүнүн атасы болсо, бирөөсүнүн бир туугандыгы болгондуктан катуу кайгыга батышып, арасынан жанагы сөлөкөттүү күчтүүсү атасынын өлгөндүгүн көрүп, мен аны сөзсүз өлтүрөмүн, чайнабай эле жутамын деп каарманыбызга өтө катуу жини келе баштайт. Бирок Амрит дагы бул убакта жөн жүргөн жок. Ал поезддин үстү менен барып, тескерисинче кылмышкерлердин артынан түшүп, алдынан чыккандарды оңой эле өлтүрүп, вагондо барымтада олтурган жөнөкөй эле жүргүнчүлөрдү эркиндикке чыгара баштайт. Бул убакта Виреш менен вагондо олтургандар сырттагыларга белги берүүнүн аракетин көрүшүп, станцияга жакындап калган мезгилде вагондордун биринин эшигин ачып өрт коюп жиберишет. Ошондо гана поезддин эң алдыңкы бөлүгүндөгү тартип сакчылар эсине келди окшойт. Көрсө буга чейинки поездда болуп жаткан окуядан алар дагы деле кабарсыз экен. Бул убакта поезздагы станциялардын бирине келип токтой баштаган кезде Бенни адамдарынын бир тобун түшүрүп, алар менен баласы Фанини дагы түшүрүп эшикти жаап салат. Бир мезгилде поезд жылып кетип, көрсө Бенни баласын куткарууну каалаптыр. Бирок Фани ал нерсеге карабай эле жүрүп бара жаткан поезддин артынан чуркап жөнөйт. Бул убакта каарманыбыз ал жердеги жөнөкөй эле жүргүнчүлөрдүн жардамы менен кылмышкерлерди жок кылуусун улантып жаткан. Бир кезде эле жанагы атасынын өлүмүнө жини келген сөөк сагыктуу бала Амритти көрүп калып, дароо эле ага кол сала баштап, каарманыбызды тез эле уртокмок ала баштайт. Буга чейинки жөнөкөй эле жүргүнчүлөрдүн арасынан жаш бала ушул кылмышкердин колунан бычак жеп өлгөн эле. Анда ал баланын ата-энеси кылмышкер каарманыбызды ура баштагандыгын көрүп, дароо эле ага болушууга аракет кылып, колундагы бар нерсе менен чапкылап жатып, акыр аягы балка менен башын жара чабат. Ошентип ал жердеги аялдардын аракети менен Амрит алы жетпей жаткан баланы оңой эле өлтүрүп коюшту. Бир мезгилде анын өлүк денесин көргөн кылмышкерлер эми чындап эмне кылышын билбей, Бенниге кайрылышып, сиз балаңызды куткарууну максат кылып поезддан түшүрүп жибердиңиз. Биз деле поезддан түшүп кетип калалычы, башыбызга түшкөн бале болду го. Биз бул нерседен эртерээк кутулгубуз келип жатат десе, Бенни алардын сөзүн дагы укпай, аракетибизди улантышыбыз керек деп сапарын улайт. Амрит болсо кылмышкерлер келе жаткан жолдогу жарыктарды өчүрүп, аларга ар тараптан кол салып, адамдарынын санын азайтып, кылмышкерлерди колдон келишинче алсызданыта баштайт. Бул убакта тартип сакчылар дагы куткарылган адамдар менен өздөрүнүн аракетин баштаган. Поезддин артынан чуркап келе жаткан Фани бул убакта поездга жетип, анын ичине түшүп алган экен. Ал эки тартип сакчыны оңой эле өлтүрүп, кайрадан эле коргоо милдеди каарманыбыздын жарадар болуп калган досу Вирешке түшүп, кыйналып жаткандыгына карабай коргоого аракет кылып, бирок акыр аягы кайгылуу бүтөт. Анткени Фани ага бычагын сайып өлтүрүп тынды окшойт. Амрит бул убакта башкалар менен мушташып жатып, аларга алы жетпей колго түшүп калган болчу. Аны кылмышкерлер окуя болгон жерге алып келип, каарманыбыз досунун өлүп жаткандыгын көрүп, бул индиялыктардын тасмасындагы каармандарыбызга кайра карай күч кире берип айтор дагы бир жолу ачуусу келет. Ал досунун өлүмүнө чыдай албай, ал жердеги кылмышкерлерге дагы каршылык көрсөтүп, кылмышкерлердин башчысы болгон Фанинин атасы Беннини тирүүлөй эле өрттөп жиберет. Анда кээ бир кылмышкерлер акыр аягы чыдабай жүрүп бара жаткан поезддан секирип, Амрит болсо алдынан чыккан кылмышкерлердин бардыгын жок кылып, жалгыз эле Фани менен калат. Бирок Амриттин Фаниге каршы турушу жеңил болгон жок. Анткени алдан кетип, анан дагы колунда бир гана балкасы болгондуктан Фани кайра бычагын сайгылап, Амрит аябай эле кыйнала баштайт. Бир кезде Фани мактанып, мен сенин сүйгөнүңдү өлтүрүп койдум го, сени деле ошондой өлтүрөмүн. Сен менин үй бүлөмдүн 40 мүчөсүн жок кылдың десе, каарманыбыздын элесине сүйгөнү түшүп, топтоп койгон акыркы күчүн чыгарып, балкасы менен Фанинин бутун жанча чабат. Ошентип жыгылып ордунан тура албай калган Фанинин жумурткаларын каарманыбыз кайра талкалап, акыр аягы ал жерде карап тургандардын көзүнчө кылмышкерлердин эң акыркысын өлтүрүп тынат. Мындан соң араңдан эле басып калган каарманыбыз сүйгөнү Туликинин сиңдиси Ахатанын тирүү калгандыгын көрөт. Бул убакта поезд станцияга жетип, ал жерге атайын багыттагы жоо
жокерлер келип, көп бычак сайылып кан жоготкон каарманыбыз отургучтардын бирине барып олтуруп калган эле. Ошол мезгилде анын көзүнө сүйгөнү тулейки көрүнүп жаткан жерден тасмабыз аягына чыгып калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, спорт менен машыгып ар дайым ден соолугубузду чыңдап жүрөлү.